10. bölüm. Ezra Kuday үйünün алдында жығылып, күнөөлөрүн мойнуна алып ыйлап, ушинтип сыйынып жатканда, жанына Ысрайыл элинин эң көп эркектер, аялдары, балдар чогулуп калды. Анткени эл да катуу ыйлап турган эле. Ошондо Эйлам уулдарынан Жехиелдин баласы Шехания Эзрага мындай деп айтты: Биз башка элдердин кыздарынан аял алып, Кудайыбыздын алдында күнөө кылганбыз. Бирок Ысрайылдын бул ишти оңдойбуз деген үмүтү бар. Эми Кудайыбыз менен келишим түзөлү. Мырзамдын жана Кудайыбыздын осуяттарынан корккондордун кеңеши боюнча аялдарыбызды алардан туулган балдарыбыз менен кошо кое берели. Бул мыйзам боюнча болсун. Тур, анткени бул сенин ишиң. Биз сени мененбиз. Кайраттан ишке кириш. Ошондо Эзра турду да, баардык ыйык кызмат кылуучулар да, лебилерди жана бүткүл Ысрайыл элин башкаргандарды ошондой кылабыз деп ант берүүгө чакырды. Алар ант беришти. Анан Эзра туруп Кудай үйүнөн кетти да, Элияшип уулу Жоханандын үйүнө келди. Нан жебей, суу ичпей койду. Анткени туткундан кайткандардын кылмышы үчүн кайгырып турду. Анан мурдагы туткундардын баардыгын Иерусалимге чогултуш үчүн Жүйүт аймагы менен Иерусалимге жарлык жарыялашты. 3 күндүн ичинде ким келбей турган болсо, ал башкаруучулардын жана уруу аксакалдарынын чечими менен турак жайынан ажырайт. Өзү болсо туткундан келгендердин жамаатынан четтетилет. Ошондо Жүйүт менен Бенжамин жеринде жашаган баардык эл 3 күн ичинде Иерусалимге чогулду. Бул 9 айдын 20 күнү болду. Баардык эл Кудай үйүнүн алдындагы аянтта ушул иштен улам жана жамгырдан титире отурду. Анан ыйык кызмат кылуучу Эзра ордунан туруп аларга мындай деди: Силер бүтүн элдерден аял алып, кылмыш кылдыңар. Ошону менен Ысрайылдын күнөөсүн көбөйтүп жибердиңер. Ошондуктан ата-бабаларыңардын Кудай Теңиринин алдында ушул үчүн өкүнүп, кечирим сурагыла да, анын эркин аткаргыла. Бүтүн элдерден, башка уруулардан алган аялдарыңардан бөлүнгүлө. Ошондо бүтел катуу үн менен мындай деп жооп берди: Сен кандай десең, биз ошондой кылабыз. Бирок эл көп, жамгырда жаап турат, сыртта турганга мүмкүн эмес. Анын үстүнө бул иш 1 же 2 күндүк иш эмес. Анткени биз бул иште өтө көп күнөөгө баттык. Биздин башчылар бүт жамаат үчүн чечим чыгарышсын. Биздин шаарлардагы бүтүн элдерден аял алгандардын баары, өз шаарларынын башкаруучулары, аксакалдары менен бул жерге белгиленген убакта келип турсун. Ошондо Кудай бул иш үчүн каарданганын токтотот. Ошондо Асайыл уулу Жонатан, Тикпа уулу Жагзея бул иштин башында турду. Аларга Мешулам менен Леби Шаптай жардамчы болду. Туткундан кайткандар так ошондой кылышты. Буга ыйык кызмат кылуучу Эзра ар бир уруунун уруу башчылары бөлүнүп, аттары аталды. Бул ишти иликтеп изилдеш үчүн алар 10 айдын 1 күнү кеңешме курушту. Бүтүн элдерден аял алгандарды изилдөө иши 1 айдын 1 күнү бүттү. Ошондо бүтүн элдерден аял алган ыйык кызмат кылуучулардын уулдары булар деп табылды. Жотсадак уулу Жешуянын балдары менен бир туугандарынан Маасыя, Элиезер, Жарип жана Гедалия. Алар аялдарын кое берүүгө, күнөөлөр үчүн, айыптары үчүн курмандыкка кочкор чалууга кол берип убада кылышты. Имердин уулдарынан Ханани менен Зебадия, Харимдин уулдарынан Маасыя, Элия, Шемая, Жехаел жана Узия. Пашкурдун уулдарынан Элиойнай, Маасыя, Исмаил, Натанаил, Жозабат, Эласа. Лебилерден Жозабат, Шимей, Кейлая, Келита, Петахия, Жүйүт, Элиезер. Ырчылардан Элияшип, дарбазачылардан Шалум, Телем, Ури. Исрайылдыктардан Пароштун уулдарынан Рамия, Джизия, Малкия, Миямин, Элазар, Малкия, Беная. Эйламдын уулдарынан Матания, Захария, Жехиел, Абды, Джереймот, Эйлия. Затунун уулдарынан Элиойнай, Элияшип, Матания, Джереймот, Забат, Азиза. Бейбайдын уулдарынан Жоханан, Ханания, Забай, Аплай. Банинин уулдарынан Мешулам, Малух, Адая, Жашуб, Шеял, Джереймот. Пахат Мааптын уулдарынан Адна, Келал, Беная, Маасыя, Матания, Бетселел, Бинуй, Менаше.
Харимдин уулдарынан Элиезер, Жишия, Малкия, Шемая, Шиман. Бенджамин, Малух, Шемария. Хашумдун уулдарынан Матнай, Матата, Забат, Элипелет, Жеремай. Менаше, Шимей. Банинин уулдарынан Маадай, Амрам, Уэл. Беная, Бейдей, Келу, Беная, Меремот, Элияшип. Матания, Матнай, Джишия. Бани, Бинуй, Шимей, Шелемия, Натан, Адая. Махнатбай, Шашбай, Шарай. Азарел, Шелемия, Шемария. Шалум, Амария, Джусуп. Небонун уулдарынан Жейел, Матития, Забат, Зебина, Жадай, Жоэл, Беная. Мына ушулардын баары бүтүн элдерден аял алгандар. Булардын айрымдарынын аялдары бала төрүп беришкен.